Бүгүн 24-июнга карата алынган маалыматтарга ылайык Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны жалпы 2726 адамга жетти. Күн сайын 200 адамдан илдет аныкталууда. Алардын көбү Борбор кала Бишкек шаарынан чыгып жатат. Дал ушул илдеттин жайылып жатышына эмне себеп болууда? Элдердин пикирин угуп көрмөкчүбүз. Ошо общественный жерлер жабыш керек го, менин оюмча. Балким карантин болуш керек дагы. Экинчи, мен угушумча Казакстанда уже экинчи карантин болуптур го. Балким бизге дагы ошондой керек. Точно жообун билбейт экенмин. Режим сактабагандык болго. Ошентип эле ойлойм, башка билбейм. Мисалы эмне кылышыбыз керек? Просто эле режим сакташ керек, постоянно маска колдонуп, септик менен жууш керек болду. Такай таза жүрсөм ошо жакшы деп эсиме келет. Ар бир эле адам гигиеналык жактан сактанбай эле маска кийген адамдар аз. Эрежелерди сактабаган эле го деп ойлойм. Ал эми кайрадан карантин жарыяласа, ага көз карашыңыз кандай? Жакшы эле кабыл алам, анткени керек деп ойлойм. Жок дегенде бир жумага. Андан артык мындай жабуу деле мүмкүн эмес, азыркы кырдаалды эске алсак. Бирок бир жумага Бишкекти жаап койсо болот. Базарларга барып көрдүм. Дордойго деле ош базарында деле адамдар көп адамдар маскасы жок, антисептикасы жок эле жүрүшөт. Эч ким саламаттыкты сактабай жүрөт. Ошондуктан көбөйгөндүн себеби ошондуктан болушу мүмкүн деп ойлойм мен. Азыр деле карасаңыз, шаардын ичинде эле маска таккан адамдар көп, бирок шаардын сыртында жок. Из-за того, что никто не носит маску, не соблюдает гигиену. Думаю, из-за этого. Эмне кылышыбыз керек? Мы должны соблюдать и расстояние, все это. Карап туруш керекпиз. Если бирөө ооруса, ошону дагы эме кылыш керекпиз, карап айтыш керекпиз, чтобы никто не заразился. Эми ал өзүбүздүн баягы өзүбүздү сактабагандыктан да. Бири-бирине жугуп, жана ар жактарга баратышат элдер. Ошондон го деп ойлойм. Жоопкерчиликтин жоктугунан болот. Жоопкерчиликтин жоктугунан. Эми ушуну жанагындай той ашкар атат. Муфтийлер жана чоңдор токтотуш керек, өзүнчө кандай закон чыгарып же эмне чыгарып. Мына элдин баары азыр тиги тойлорго баратат, аш тойго баратат, жугат да. Ошонун баарын эми бир тартипке келтириш керекпи же кандай билбейм. Өзүбүздү өзүбүз карабагандан болот атпайбы? Мисалы мен да бетке албайсың жүрбөйм. Ошо. Коркпой элесизби? Коркуп атам эми. Алмаштыргам да. Экинчи, үчүнчүсүн алайын десем, эми бар болом. Эми баягы топтолгон эл топтолуп атпайбы көп. Ошол азыраак топтолуш керек, жанагындай кафелерге. Бири-биринин кыргыздар баягы кыргызбыз да. Бири-биринин үйүнө конокко көп барышат. Анан жанагындай тойлордон ойлойм. Анан топтолгон жерлерден, аз топтолгон жерлерден андай жерлерге барбаш керек ошол.